Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр, саламатсыздарбы радио угармандар. Биз республикалык штабтын пресс борборунда ушул Бишкек шаарында жана Кыргыз Республикасынын башка аймактарында дагы киргизилген өзгөчө абал тууралуу кыскача брифинг берилет. Бүгүн биздин пресс борбордо Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчевич жана Бишкек шаарынын коменданты Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич. Кубат Айылчевич, сөз сиздерде. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин атайын жарлыгы менен биздин республиканын айрым аймактарында 25 март 2020 жылдан 15 апрель 2020 жылга чейин өзгөчө абал режими киргизилди. Ошого байланыштуу ошол өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттык саат же болбосо мыйзамга ылайыктуу башка биздин элдерибиздин турмушуна тиешеси бар абалдардын жүрүм турумдардын өзгөрүүлөрүнө байланыштуу жаңы коменданттык саатка байланыштуу ошол биздин жашообузда ошол күндүзгү түнкү жүрүм туруулар өзгөрүүгө дуушар болот. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө кырдаал абалы киргизилди. Ош шаары, Кара Суу району, Ноокат району болуп бир аймак болуп өзгөчө кырдаал киргизилди. Андан сырткары Жалал Абад шаары, Сузак району болуп бир өзгөчө кырдаал киргизилген аймак болуп эсептелинип, 3 аймакка 3 бүгүнкү күндө атайын коменданттар дайындалып, бүгүнкү күндө толук кандуу эртеңки киргизиле турган коменданттык саат өзгөчө абал режими боюнча иштөөлөрүн, өздөрүнүн иштерин уюштуруп жатышат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча айта турган болсок, Бишкек шаарынын кирүүчү жолдорунда 15 атайын текшерүүчү посттор бүгүнкү күндө тургузулду. Андан сырткары ошол шаардын ичинде 32 атайын ошол санитардык карантиндик же болбосо текшерүү посттору тургузулду. Ошол менен бирге шаардын ичинде коменданттык саат убагында же болбосо ошол өзгөчө абалдык режимди сактоо үчүн атайын мобилдик группалар жана жөө жүрүүчү патрулдар күндүзү дагы түнү дагы ошол өздөрүнүн иштерин алып барып, биздин жарандарыбыз тарабынан өзгөчө кырдаал абалынын режимдерин сактоо боюнча тартиптерин көзөмөлгө алмакчы. Кыскача ушундай негизги деталдары боюнча уруксат берсеңиздер, бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын коменданты болуп дайындалган биздин ички иштер министринин орун басары Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич дайындалды. Ошол киши айтып берсе, ушундай эле абал бүгүнкү күндө ошол биздин түштүк региондогу Ош, Ноокат, Кара Суу, Сузак, Жалал Абад аймактары боюнча дагы ошол коменданттардын дагы иштери ушул Бишкектеги коменданттын уюштурган иштеринде болуп аткарылмакчы. Ошондуктан бул ошол аймактагы киргизилген коменданттык же болбосо өзгөчө абал киргизилген аймактардагы 3 аймактын тең иштөө шарттары, эрежелери бирдей болмокчу. Ошон үчүн азыр комендант айтып берсе. Урматтуу жарандар, өзгөчө абалы киргизилгенден тартып шаардын күнүмдүк жашоосуна бир катар чектөөлөр киргизилет. Бардык оюн-жоок жайларынын соода саттык комплекстеринин ишине чектөө киргизилет. Азык-түлүк саткан дүкөндөр жана дарыканалар башкасы. Жарандардын көчөдө жүрүүсүнө чектөөлөр киргизилет. Тагыраак айтканда, саат 20:00-дөн 17:00-гө чейин көчөдө жүрүүгө тыюу салынат. Эртеден баштап, 21 марттан баштап, коомдук транспорт кыймылы жана такси кызматтарын тыюу салынат. Бүт таптакыр ошолорду биз эртең токтотобуз. Тыюу салынган учурда көчөдө жүргөн жарандар ички иштер органдарынын тарабынан өздүгүн жана көчөдө жүрүү себебин аныктоо үчүн чектөө убакыты бүткөнгө чейин убактылуу кармоого алынат. Өздүгү аныкталбаган жарандар
камакка алынат жана шаар тургуну эмес болуп чыккан учурда коменданттык аймактан сырткары чыгарылат. Урматтуу жарандар, бүгүнкү күнү кырдаал аябай эле курч болуп атат. Ошон үчүн биз баягы ошондой иш-чарага муктажбыз. Мындайча айтканда, мына негизги бүгүнкү өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал киргизүүнүн негизги себеби болуп, баарыбыз жакшы билебиз, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы коронавирус оорусунун пайда болушу. Ошол менен бирге мына эпидемия, пандемия деп дүйнө жүзүндө айтылып жатат. Бул жанагы эгерде биздин жарандарыбыз бири-бири менен катнашын, баягы бири-бири менен мындай байланышын токтотпосок, бул оору тез аранын ичинде жайылып, абдан мындай көп биздин жарандарыбыз ошолорго чалдыгышы мүмкүн болуп атат. Башка буга чейинки же болбосо башка бир убактарда киргизилип жүргөн өзгөчө абалдарга салыштырмалуу бул өзгөчө абалдын айырмасы негизинен биздин жарандарыбыздын бири-бири менен болгон контакттарын азайтуунун максаты болуп эсептелинет. Ошондуктан эгерде башка бир учурларда өзгөчө кырдаал коменданттык саат киргизилгенде аларды түнү менен көчөдө жүрүүсүн же болбосо баягы кайсы бир убактарда жүрүшүнө мындай тыюу салып, кайсы бир убактарда мындай бош койгон болсо, бул эпидемия убагындагы киргизилген карантинде, эпидемия убагында киргизилген коменданттык саатта ошол бир сутка бою же болбосо ошол өзгөчө абал киргизилген убакыттын баарында биз жарандарыбыздын бири-бири менен болгон карым катнашын, байланышын, бири-бири менен болгон контактын азайтышыбыз керек максималдуу түрдө. Ошого байланыштуу азыркы киргизилип аткан түнкү убактагы, мисалы үчүн саат кечки 8ден баштап эртең мененки 7ге чейин такыр көчөдө жүрүүгө өзгөчө аймак киргизилген шаарларда, аймактарда такыр көчөдө жүрүүгө тыюу салынат. Бул биринчиси. Экинчиси, күндүзгү убакта кандай болот? Күндүзгү убакта эртең мененки саат 7ден баштап кечки саат 8ге чейин. Эми коменданттык саат же болбосо өзгөчө абал киргизилди, бирок элдин жашоосу уланыш керек. Ошон үчүн кээ бир шарттарда бул жерде кээ бир маселелерди биз уруксат берүү жолу менен чечишибиз керек. Мисалы үчүн жөнөкөй жарандардын көчөдө жүрүшү. Жөнөкөй жарандар эртең мененки 8ден эртең мененки саат 8ден 7ден баштап кечки саат 20:00-га чейин бир 3 мындай себеп менен гана көчөгө чыгууга акылуу болот. Бул биринчиси азык түлүк сатып алуу үчүн же болбосо ошол азык түлүк алуучу магазиндерге барууга мүмкүнчүлүк болот. Экинчиси аптекага барууга, дары-дармек алыш үчүн, эгер керек болуп калса. Үчүнчүсү врачтарга көрүнүү үчүн барууга. Анан кээ бир мамлекеттик органдардын кызматкерлери үчүн атайын пропусктар менен алар ошол күндөрү ишин улантат. Ага атайын мына комендант тарабынан пропуск иштелип чыгып, эртең тиешелүү мамлекеттик органдарга же болбосо башка кызматтарга таратылып берилет. Калган убакта, калган маселе менен биздин жарандарыбызга эртең мененки саат 7ден баштап кечки саат 8ге чейин көчөдө жүрүүгө тыюу салынат. Башка маселелер менен. Бул биринчиси. Экинчиси, түнкү саат же болбосо кечки саат 20:00-дөн эртең мененки саат 7ге чейин такыр көчөгө чыгууга тыюу салынат. Элди азык түлүк менен камсыздоо, элге керектелүүчү күндөлүк ошол товарларды жеткирип туруу максатында кээ бир ишканаларга, магазиндерге иштөөгө уруксат берилет. Булар ага атайын ошол компаниялардын азык түлүк менен же болбосо чоң супермаркеттердин, магазиндердин жетекчилеринин атайын түзгөн тизмеси менен же болбосо атайын берилген уруксат кагаздары менен. Бул боюнча комендатура азыр иштеп жатат. Бүгүн эртең бул эрежелердин баардыгын сиздерге жеткирет. Атайын биздин өкмөттүн кызматтары, атайын министрликтердин адистери ошондой чоң супермаркеттердин, магазиндердин, азык түлүк менен камсыз кыла турган компаниялардын тиешелүү адистери менен бүгүнкү күндө бул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Ошол себептен кээ бир ошондой кызматкерлер мүмкүн ошол баягы күндүзгү күнү эртең мененки саат 8ден баштап, 7ден баштап кечки 8ге чейин
чыгуу атайын уруксат кагаздары менен ишке чыгышат. Себеби дегенде биз элибизди дары дармек менен азык түлүк менен камсыз кылууну дүзгүлтүккө учуратпай аны жасашыбыз керек. Ошондой эле медициналык кызматкерлерине тыюу салынбайт. Медициналык кызматкерлер дагы атайын берилген уруксат кагаздары менен ошондой иштерин улантууга мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле аптека кызматкерлери, дары дармек саткандар дагы буларга дагы атайын эрежелердин негизинде уруксат кагаздары берилет. Андан сырткары сырттан азык түлүктөрдү ташып кирүү маселеси дагы турат. Бул боюнча дагы атайын эреже иштелип чыгып, ошол азык түлүктөрдү, дары дармектерди сатып алып келип, ошол өзгөчө абал киргизилген биздин аймактарга жеткирүү маселеси боюнча дагы биздин комендатура бул боюнча атайын өздөрүнүн эрежелерин иштеп чыгып, ошонун негизинде уруксаттар берилет. Бул уруксаттар биринчиден азык түлүк маселеси боюнча ошону ташып жүргөн биздин жанагы автотранспорт каражаттарына, анын айдоочуларына, ошондой эле ошол компаниянын тиешелүү кызматкерлерине бериле турган уруксаттардын негизинде жүргүзүлөт. Ошону менен бирге жана айткандай эле медициналык кызмат көрсөтүү, медициналык товарларды, дары дармектерди ташууда дагы ушундай эле эреже колдонулат. Андан сырткары транзиттик крууздар боюнча мына көп суроолор болуп атат. Мисалын айтсак, мына биздин шаарыбызды аралап өтчү жолдор бар. Аралап өтчү жолдордун баардыгы тозулат. Атайын айланып өтчү жол бар, Бишкек шаарында билесиздер. Мына мисалы үчүн Токмок жактан Кара-Балта жакка өтчү, же болбосо Кара-Балта жактан Токмок жакка өтчү, башка айылдарга өтчү транспорттардын баардыгы ошол айланып өтчү жол аркылуу өтүшөт. Аларга эч кандай бир тоскоолдук болбойт. Негизи эле Кыргызстандын аймагында дары дармек, азык түлүк ташыган биздин чоң автотранспорттардын баардыгына баардык посттордо республика боюнча өзгөчө абал киргизилген, өзгөчө кырдаал киргизилген аймактардын баардыгында аларга бүгүнкү күндө өтүүгө, жолдо жүрүүгө, кайсы бир жерде жанагы кече күнү пайда болгондой бир мындай транспорттордун тыгыны пайда болуп кала турган болсо, ошол жерден дагы тез аранын ичинен өткөрүп жиберүүгө бүгүнкү күндө президентибиздин тапшырмасы, өкмөттүн тапшырмасы менен ошол атайын кызматтагылар ошол принципте иштешет. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир компаниялар, кайсы бир биздин ишкерлер атайын азык түлүк менен алектенишип, ошону ташып келип, же дары дармек ташып келип атышкан болсо, аларга мисалы үчүн баягы орусча айтканда зеленый свет, зеленый коридор, же болбосо атайын ошол жерден өтүү үчүн шарттарды түзүп берүү иштери жүргүзүлөт. Андан сырткары мына Ош шаарында дагы, Жалал Абад шаарында дагы ошондой шаарды аралап өтүүгө мажбур болгон биздин кандайдыр бир ошо жүк ташуучулар, же болбосо биздин жарандар боло турган болсо, аларга атайын бир коридор берилет. Ошол коридордун негизинде атайын эреже менен өткөрүлүп турат. Бул андан сырткары жана мен башында айтып кеткен биздин жарандардын сыртка чыгуу, көчөгө чыгуусу ошол өзгөчө абал киргизилген аймактардагы жана мен айткан азык түлүк магазинине, аптекага, же болбосо медициналык жанагы мекемеге, врачтарга көрүнүүгө гана 3 шарт менен барууга бүгүнкү күндө уруксат берели деп турабыз. Эгерде кайсы бир жаран аптекага барыш керек болуп калса, мисалы үчүн ал жаран биз атайын анкетаны бүгүн мына иштеп чыгып азыр таратабыз, иштеп чыгып атышат аны. Ошол анкетаны өзүнө мындай бир маршруттук кагаз сыяктуу толтуруп алыш керек болот. Мунун баардыгы биз түшүнүп турабыз. Баягы кээ бир биздин адамдарга баягы ыңгайсыздыкты жаратып атат. Бирок бүгүнкү күндөгү шарт ушул эпидемиянын таралышы, ошону биз колдон келишинче азайтуу максатында ушундай чараларга барууга туура келип атат. Мен ойлойм биздин жарандарыбыз буга бир түшүнүү менен кабыл алып, түшүнүү менен ошого макул болушат деп. Баягы маршруттук кагаз же болбосо маршруттук лист дегенибиздин мааниси мындай болот. Атайын бир бланк же болбосо бир барак кагазда ошол адамдын өздүгү анан кийин кайсыл жерде жашаган адреси,
анан аптеканын так адресин билбесе примердик адреси көрсөтүлүш керек. Үйүнөн чыгып түз аптекага барып, кайра аптекадан түз үйүнө келе турган маршрутту көрсөтүп коюш керек. Менин айтып атканым, жана жолдо кетип аткан адамдарды ошол биздин патрулдар токтотуп калышы мүмкүн. Милиция кызматкерлери токтотуп калышы мүмкүн. Ошолор токтоткондо эки документти берет. Биринчиси адамдын өздүгүн аныктаган кагаз, же болбосо удостоверение личности деп коет орусча, жанагы паспорту, же болбосо айдоочу күбөлүгү, же болбосо бир ID карт сыяктуу ушундай документтери. Экинчиси жана биз айтып аткан маршруттук кагазы. Маршруттук кагазда так көрсөтүлөт. Үйдөн чыгып аптекага чейин барып келе турган маршрут. Мисалы үчүн айтсак, Бишкек шаарында адам Токтогул менен Белинский көчөсүнүн кесилишинде же ошол райондо жашаса, ошол жерде аптека, жакын аптеканы көрсөтүп, могу аптекага мен барып кайра келишим керек деп. Ошол маршрутта эгер патрул тиги кишини токтотуп текшерип калса, маршруту туура көрсөтүлгөн, башка жака барбайт, башка жака кайрылбайт, барып кайра келе турган маршрут менен чыкпастан барып келет деп так билет. Маршруттук кагазда башка көрсөтүлүп, өзү бир магазинге же болбосо башка бир маршруттан чыгып кеткен маселе чыга турган болсо, анда биздин Ички иштер министринин кызматкерлери, комендатуранын кызматкерлеринде, патрулдарда кандайдыр бир суроо жаралышы мүмкүн. Эгерде бүгүнкү күндө ошол өзгөчө абал кырдаалында өзүнүн алып жүрүү эрежелерин бузган жарандарыбыз болсо, бүгүнкү мыйзамдарга ылайыктуу чара колдонулат. Сөзсүз түрдө ушул аймакка кирген адамдар, аймакта жашагандар сыртка чыкканда өздүгүн аныктай турган документтерди ала жүрүңүздөр. Ансыз кандайдыр бир түшүнүксүз маселелер жаралып калышы мүмкүн. Патрулдук кызматтагылар өздүгүн аныктоо үчүн, башка маселелер үчүн мүмкүн аны жанагы атайын пункттарга алып кетип калышы мүмкүн. Ошондой маселе чыкпаш үчүн сөзсүз түрдө барыңыздар ошол өздүктү аныктай турган документтериңиздерди ала жүрүшүңүздөр абзел болуп эсептелинет. Кыскача айтканда ушундай, андан сырткары дагы айтып койчу нерсе, мына бүгүн биз Жогорку кеңеште кезексиз отурум болуп, ошол жерде да биздин депутаттарыбыз бир топ маселелерди көтөрдү. Башка жактардан дагы, жарандарыбыздан дагы ушундай бир суроолор туулуп атат. Эми мына биздин акыркы мамлекеттеги, деги дүйнөдөгү акыбалга жараша, чындап эле элде абдан көп суроолор туулуп атат. Муну биз түшүнүп атабыз. Биз убагы менен чет-четинен ошол суроолордун баардыгына жооп берүүгө аракет кылабыз. Айтып кетсек, мындай бир топ суроолор, мисалы үчүн азык-түлүк маселеси козголуп атат. Биздин кээ бир жарандарыбыз бир топ күнгө чейин азык-түлүктү алдында сатып алуу менен азык-түлүк продуктыларына, дары-дармектерге баанын көтөрүлүшүнө шарт түзгөндөр маселелер чыгып атат. Ошолордун баардыгы келип биздин баягы жакыр жашаган же болбосо көп күнгө өзүнүн ошол азык-түлүгүн даярдап алууга мүмкүнчүлүгү жок жарандарыбызга мындай оор шартка алып келип коюп атат. Бул боюнча өкмөттүн атайын программасы бар. Айтып кою керек, сөзсүз түрдө өкмөт бул жагынан чара колдонуп, биздин ошондой жарандарыбызга мындай жардам берүү маселесин карап атабыз. Атайын билесиздер, социалдык коргоо министрлиги бар, алар бүгүн программасын иштеп чыгып атат. Биздин республикада 1 миллион 400 миңге жакын ушундай жакыр жараган жарандарыбыз бар. Ошолордун баардыгына тиешелине жараша жардам берүүгө өкмөт аракет кылып иштейт ошон үчүн. Азыркы күндө 3 күндөн бери мына дагы бир маселе, элде соцсеттерде чыгып аткан маселе, кээ бир жарандарыбыз бүгүнкү күндө мындай ишенбөөчүлүк мамиле кылып, ар кандай туура эмес маалыматтарды тараткан убак болуп атат. Бул деген бүгүнкү күндө жанагы ачылган атайын эсеп боюнча маселе, ошого түшкөн акчалар боюнча. Мен айтып коеюн, бүгүнкү күндө саат 12:00-гө ошол эсепке 11 миллион 300 миң акча келип түштү. Бир тыйыны бир жакка коротулу элек. Азыр атайын ушуну коротуу үчүн тыянактарды чыгаруучу комиссия түзүлүп жатат. Бул комиссия сөзсүз түрдө Жогорку кеңештин депутаттарынан кирет. Биз кирсек деген депутаттарыбыз дагы бар. Андан сырткары жарандык коомдун сөзсүз түрдө биздин жарандарыбыз, активисттерибиз ушул комиссиянын ишине тартылат. Бул ачык айкын болушун үчүн андан сырткары мамлекеттик кызматкерлерден кирет. Баардык чечим ошол комиссиянын
каражатты коротуп ошол комиссиянын чечимине ылайык жүргүзүлөт. Жана мен айткандай, бүгүнкү күндө өзгөчө абал кырдаалы киргизгени менен мына азыр биздин республикада жазгы талаа жумуштары боюнча иштер абдан кызып бараткан мезгили. Ошого байланыштуу биздин дыйкандардан же болбосо ошол жазгы талаа жумуштарын жүргүзөт элек деген биздин жарандардан абдан көп ушундай маселе жаралып атат. Эртең өзгөчө абал шарты киргенде, коменданттык саат киргенде ушул маселелер дагы өрчүшү мүмкүн. Ошондуктан мына комендант дагы бул боюнча билет. Жазгы талаа жумуштары же болбосо кандайдыр бир сөзсүз түрдө аткарылчу жумуштар боюнча сөзсүз түрдө бул жерде шарт түзүп берүүгө биз аракет кылабыз. Комендатура да ошол боюнча иш жүргүзөт. Бул жагынан эч кандай бир маселе жаралбаш керек. Күндүзгү убакта буларга талаага барып иштөөгө же болбосо ушундай бир даярдыктарды көрүүгө шарт түзүүнүн үстүнөн иш жүргүзүлөт. Анан биздин республиканын азык түлүк менен камсыздоо маселеси боюнча бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр азык түлүк маселеси жаралган жок. Азык түлүк жетиштүү, уун, буудай, башка маселелер боюнча дагы азыркы мезгилде дагы запастарын көбөйтүүнүн үстүнөн өкмөт иштеп жатат. Айта кетсек, мына 411 миллион ошол материалдык резервтер фондуна атайын ошо буудай, ун, башка суу май сыяктуу маселелерди чечүү үчүн дагы ошончо акчаны бөлүп берилди өкмөттөн. Андан сырткары мына жогорку кеңеште дагы айтылды. Анан биздин жарандарыбызда да ушундай ой пайда болуп калбаш үчүн айтып коеюн деп атам. 800 миллион акчаны мына жанагы атайын буудайды ун кылып иштеткен мукомольный заводдор деп коет, фабрикалар, ошолорго, комбинаттар, ошолорго берүү маселеси чечим чыгарылган. Аны эмне үчүн берип атабыз? Биз аны жөн эле бербестен аларга атайын кредит катары берип атабыз. Алар дагы ошол буудайды алып келип иштетип биздин элибизди ун менен камсыздоо маселеси чечилсин деп. 800 миллионду бул кредит, бул кайтарымдуу болот. Убага келгенде кайра булар кайтарып бериш керек. Андан сырткары айтчу нерсе, эң негизги нерсе бүгүн дагы жаңылыктардан берилди, бирок кайталап айтып коеюн. Ошол эле жана эпидемиянын таралышын кыскартуу маселеси жаралгандыгына байланыштуу бүгүн атайын штаб ошол коронавируска каршы күрөшүү штабы чечими менен биздин республиканын ичиндеги авиа каттамдар токтотулат. Авиа каттамдар токтотулат эртеңден баштап. Эгерде кандайдыр бир керек болуп авиа каттамды жүргүзүү маселеси чыга турган болсо, бул спецборд деп атап атабыз. Специальный ошол атайын борттор же болбосо рейстер иштетилип, же болбосо ошол пландалып, ошолор гана баягы убагы менен учушу мүмкүн болот. Бул дагы бир мамлекеттик же болбосо бир эч мындай токтоосуз чечүүгө керек болгон ушул маселелер чыкса, ушундай иштер аткарылышы мүмкүн. Болбосо мурунку расписание менен жүргөн рейстердин бардыгы, авиа рейстердин бардыгы токтотулат. Врачтардын иштөөсү боюнча маселе чыгып атат. Аларды жабдуу боюнча чындап эле бир аз кемчиликтер бар экенин баарыбыз билип турабыз. Азыркы мезгилде ошону чечүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Мына эртең бүрсү күнү биз чет элдерден сатып келип, баягы атайын костюмдар менен, тиешелүү жабдыктар менен жабдуу иши колго алынат буюрса. Ошондой эле врачтарды мына 1-2 жумадан бери катуу иштеп, бизге 12 март күнү биринчи ошондой коронавирус боюнча рейстер келди деген айтылса, ошондон бери мына биздин врачтарыбыз андан мурун эле баштаган. Вирусологдор атайын абдан көп күндөн бери тынымсыз иштеп атышат. Буларды дагы эс алдырууга чыгарып, алмаштырып, баягы смен менен иштетип туруш үчүн атайын биз азыр иш чараны жүргүзүп жатабыз. Саламаттык сактоо министрлиги менен сөзсүз түрдө жакын күндөрдө ушул иш колго алынып, врачтар дагы башка региондордон азыркы абал түзүлгөн региондорго жөнөтүлүп, алмаштырып, баягы эс алып кайра иштей тургандай шарт түзүлөт. Ошондой эле ошол өзгөчө абалдар түзүлгөн аймактарда иштеп аткан биздин медициналык кызматкерлердин бардыгына эмгек акысына дагы кошумча акы төлөп берүү маселелери азыркы убакта чечилип жатат. Бул сөзсүз түрдө чечиле турган маселе, муну биз чечип беребиз. Кыскача биздин айтайын деген ушулар. Рахмат. Жана прописка маселеси боюнча
Прописка маселеси боюнча бүгүнкү күнү ошондой эле комендатура мен комендант катары ошондой эле чечим чыгардык. Прописка менен шаардык прописка болсо анда тиги шаардын ичине кирсе болот. Эгер пропискасы башка аймактарда болсо ошо жаран кире албайт. Бүгүнкү күнү ошону эртеден баштап биз мындай чыгарганга эле иштейбиз. Башка аймактардан келгендер кире албайт, бирок сөзсүз свободно алар чыгат шаардан. Жаназа маселесин дагы кайрылып атышат. Эгерде бир кандайдыр бир жаназа болуп калса, ошону кантип чыксак болот деген дагы суроо бар экен. Анан экинчиси ушул жанагындай өндүрүш же болбосо дүкөн, соода тармагында иштеткендерге уруксатты каяктан алабыз деп да сурап атышты. Соода өндүрүш тармагындагыларга мына биз атайын ошол эрежени иштеп чыгып, бул жерде комендатура берет. Акыркы уруксат кагаздарын комендатура берет. Комендатурага чейин ошол өндүрүштүн чындап эле мисалы үчүн бир өндүрүш компаниянын мисалга айтсак, өндүрүш компаниянын башчысы атайын кат менен же болбосо бир заявка менен кайрылып, бизде мындай ушундай өндүрүшүбүз бар. Мисалы үчүн бир текстилдик бир кийим тигүү фабрикасы же болбосо цех деп коелу бир. Ал жерде 100 адам иштей турган болсо, ошол цехтин ээси атайын кайрылуу менен мисалы үчүн мына менде 100 киши иштейт. Мен ошол 100 кишиге санитардык нормалардын баарын сактай турган эрежелерди түзүп, ошолорду иштетип, эрте менен айта кете турган нерсе, кечирип коесуздар, мен эсиме чыгыптыр, шаарда өзгөчө абал киргизген аймактарда баягы коомдук транспорттун баары токтойт. Таксилерге чейин токтойт, таксилер да жүрбөйт. Мунун баарынан токтотобуз. Анан ошол өндүрүшчү өзүнүн кызматкерлерин атайын уюшкандык жол менен алып барып кайра жумуштан алып келүү маселесин чечиш керек. Анан ошол жерде санитардык норманы түзүш керек. Маска же болбосо башка ошол индивидуальный средства индивидуальной защиты деп коет. Ошолордун баардыгын дайындалган. Мен ошолордун баардыгын обязуюсь же болбосо мен мойнума алам деп атайын кайрыла турган болсо, кайрылганда аны чындап эле ошондой иш менен алектенген компания экендигин биздин салык кызматы тастыктап берет. Салык кызматы тастыктап комендатурага берет. Комендатура атайын уруксат кагаздарын берет ошого. Бул өндүрүшкө дагы башка мына соода жагына да кызмат көрсөткөндөргө баардыгына ушундай эреже киргизилет. Бул эми мен түшүнүп турам. Дагы бир жолу баса белгилейин, урматтуу мекендештер, бул баарыбызга бир ыңгайсыздыкты түзүп аткан маселе болуп атат. Бирок ушуну биз чыдап ушуну көрүшүбүз керек, өткөрүшүбүз керек. Мына башка коронавирус болгон мамлекеттерде көрүп атабыз. Элдери кеч түшүнүп, ошол гигиенаны, санитардык норманы сактабаганы, көчөдө басып жүрүп бири менен аралашып жүрө бергендигине ойлонушту. Мына канчалаган кайгылуу окуялардын күбөсү болуп атышат. Ошондуктан мына биз али да кеч боло электе, Кудай буйруса биз ушуну тез аранын ичинде токтотуп, жоюп, же болбосо таралып кетишин токтотуп калууга бизде шарт бар, мүмкүнчүлүк бар. Эгерде биз баарыбыз чогуу эл менен кошо, кызматтагылар менен кошо бири-бирибизди түшүнүү менен кабыл алып, кээ бир жаралып аткан ыңгайчылыктарды түшүнүү менен кабыл алып, биз ошону баарыбыз чыдай турган болсок, мен ойлойм бул маселени же болбосо ушундай бир жаман илдетти биздин жеңип алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы түзүлүп аткан ыңгайчылыктарга, кээ бир бюрократиялык маселелер чыгып атат. Ошолорду чыдамкайлык менен кабыл алып коюшуңуздарды мен сиздерден көптөн көп суранамын. Жаназа маселеси деп айтышты. Эми жаназа маселеси мусулманчылыкта бул чындап эле баягы эл топтоло турган ушундай бир маселе. Буга дагы өзүнчө баягы бир мындай мамиле кылып, колдон келишинче түшүнүү менен кабыл алып, элди азыраак чогултканга аракет кылсак, анан биз дагы шартка кирип, баягы туура түшүнүп, шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Алмаз Кыдырматович, жана сиз маршруттук лист боюнча айттыңыз. Маршрут передвижение депчи, жаран аптекага барып, мисалы үйдөн. Ошону кайдан алабыз деп да сурап атышты. Биздин иштөө топ ошону иштелип, азыр чыгарса, Кудай буйруса эртең ошону баягы типографическим способом ошону бастырып, аны таратабыз, аны көрсөтөбүз. Бизге кичине убакыт керек болуп атат да.
убакыт керек болот. Биз аны сөзсүз элге көрсөтүп туруп таратып коебуз. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да сурап атат, биздин ишибиз кандай болот деп. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, мына биз дагы бир нерсени айтып коеюн, биз мамлекеттик кызматкерлерди дагы максималдуу түрдө кыскартып атабыз азыр. Мамлекеттик кызматкерлерди үйүндө иштөөгө шарт түзүүнү биз бүгүн штабтан чечим кылып, ошону биз министрликтерге, мамлекеттик органдардын башчыларына сунуштап атабыз. Бул республиканын бардык жеринде эгерде кайсы бир министрлик же болбосо административдик же болбосо мамлекеттик органдын кызматы бүгүнкү күндө керек болуп ошол иштеп атса, ал жердеги кызматкерлерди максималдуу түрдө кыскартуу, көпчүлүгүн үйүнөн иштей турган, мисалы үчүн кагаз менен иштеген кызматкерлерди баары үйүндө иштесин, маалыматты үйүнө жөнөтөсүңөр, интернет бар, связь болот, андан камсына алса болот. Үйүнөн иштеп, кагаздарын жөнөтүп, ошондо үйүндө отуруп алып иштей турган шартка өткөргүлө деп атабыз. Бирок мамлекеттик кызматкерлерге айлык майнасын толук кандуу төлөп берилет. Бул кызматкерлердин билесиздер, баардыгы ошо айлыкка жашагандар. Ал эми бизнес чөйрөсү, ишкерлер, анан мынабул өздүк жеке менчик компаниялардын ээлерине биз сунуштап атабыз. Ошол бүгүнкү күндөгү мыйзамга ылайык ушундай вынужденный прогул деп коет, же болбосо атайын бир форс-мажордук ситуация менен ушинтип чыгып аткандан кийин аларга айлык майнасын же болбосо мындай социалдык пакет катарыбы ушундай бир поддержкаларды берип туруусун биз ошо өтүнүп мындай рекомендация катары берип атабыз да. Ошондуктан мамлекеттик анан бүгүнкү күндө ишин жүргүзбөй мына ситуацияга жараша турган мамлекеттик органдар бар, министрликтер бар. Аларды биз толук кандуу мамлекеттик кызматкерлерди үйүнө жөнөтүп, үйүндө иштөөгө сунуштап атабыз. Чечимди ошондой чыгардык, алар үйүндө иштейт. Кызматта ошол мамлекеттик органдын жетекчиси, анан орун басарлары гана болушу мүмкүн, калгандардын баары үйүндө отуруп иштешет. То есть биз максималдуу түрдө өзүбүз тараптан дагы нагрузканы кээ бирөөнү көбөйтүп, кээ бирөөнү үйүнө жиберип, баягы көчөдө же болбосо баягы бири-бири менен элдердин контакт болушун азайтуу үчүн иштерди бул жагынан да жүргүзүп жатабыз. Ошондуктан мен ойлойм, эл бунун баарын туура түшүнүү менен кабыл алат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, бүгүн биз республикалык штабтын пресс борборунда ушу Бишкек шаарында жана Кыргызстандын айрым аймактарында киргизилген өзгөчө абал тууралуу сөз болду. Бүгүн биздин пресс борбордо Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Алиевич жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич болду. Чоң рахмат.